Assalamu alaikum ардактуу замандаштар. Тез кабар каналынын кадырман көрөрмандары, саламатсыздарбы? Биз бүгүн сиздерге Бишкек шаарындагы Күйүкова көчөсүнүн 41 дарегиндеги сатыла турган дал ушул үйдү көрсөтмөкчүбүз. Көңүл буруп туруңуздар. Биз турган бул көчө Күйүкова көчөсү. Биз турган жерден батыш тарапка 300 метр барсаңыздар, бул көчө Чортеков көчөсү менен кесилишет. Андан бери келесиздер, эки остановка жүрөсүздөр. Тетигинде бир аялдама, бул экинчи аялдама. Экинчи аялдамадан өтүп эле сиздер сол тарапты карасаңыздар, мына ушул үй турат. Күйүкова көчөсүнүн 41 дареги. 2 гистен дагы картадан, Google картадан дагы издеп таап келе берсеңиздер болот. Көрүп турасыздар, 2 кабаттуу зыңкыйган үй экен. Айланасын пескоблок менен тосуп коюптур. Үйдүн алдын навес чоң дарбазаны коюп койгон. Продаю дом деп жазып та койгон. Негизи бул үйдүн ээлери учурда Ошто жашап, ошол жакта иштеп жүрөт экен. Бул жер азырынча бош эле турат экен. Биз азыр баарын көрсөтүп беребиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мени менен саламдашкан эчебиз үйдүн ээси. Үйдү көрсөтүп берген атайын келди. Менин жанымда турат. Азыр биздин суроолорго жооп бермекчи. Иштериңиз жакшыбы эже? Жакшы, рахмат. Үйдү сатууга койдуңуздар. Эмне үчүн сатып атасыздар? Ошко көчүп кеттик. Ошко көчүп кеттиңиздер. Жумушка байланыштуу Ошко көчүп кеттик. Бул үй 2 жылдан бери бош туруп калды. 2 жылдан бери бош эле турат деңиз. Ооба. Лучше бош турганга караганда үй издегендерге саткан дурус. Ооба. Жакшы. Даярсызбы көрсөткөнгө? Ооба, даярмын. Жер канча сотик? Кеңири го? Жер 5 сотик, аябай кеңири. 5 сотик. Бак дарактары менен турбайбы? Бак дарактары менен бул жакта бардык бактары бар. Жазында, жайында мөмө алса, жемиш алса болот. Мөмө берет? Берет. Жакшы. Мөмөгө кирген дарактар экен, көрдүңүздөрбү? Сырттан, дарбазадан киргенде эле унаа коюучу жайды көрдүңүздөрбү? 4 унаа кеңирип атат. Навестелген. Үйдүн айланасы стяжка болгон, жылтыраган. Ал эми оң жагында болсо гүл бакчалар бар экен, көрдүңүздөрбү? Анча-мынча дарактар да эгилиптир. Жакшы. Эми үйгө өтөлү. Жер 5 сотик экен. Документи кандай? Баары жайындабы эже? Документи баары жайында, кызыл китеби бар. Кызыл китеби, тех паспорттун аркы беркилери бар деңиз. Баары так. Жайында. Үйдүн узун туурасы канча бул? 9га 10. 9га 10 да? 9га 10 болсо, экинчи кабат, анан биринчи кабат подвал почти 3 кабат экен. 90 метр квадраттан болгондо 270 метр квадрат чыгат экен да общий, Ооба, туура. Чоң үй экен, көрүп турасыздарбы? Бул үйдүн сырткы декору жасалган, көрдүңүздөрбү? Сырткы фасад жакшынакай жасалган. Соколдун сырты болсо, көрүп турасыздар, мына пескоблок сыяктуу бир ташка окшогон атайын коодук каражаттары менен жасалган. Фундамент жерден 1 метр бийиктикте көтөрүлүп турат. Ал эми үйдүн бардык бөлмөлөрүнүн терезелери пластик экен. Потолок дейм. Крыша күрөң түстөгү тыныке менен жабылыптыр. Суу түтүктөрү, фронтондору бүт баары жасалган. Бул үйдүн сырты утепление болгонбу? Болгон. Эмнеден курулган? Өзү үй кирпичтен курулган. Пенопласт менен жылуулукту кармаш үчүн жылууланган. Жакшы. Көрүп турасыздар, бул жерде дагы атайын стяжка болгон аянт бар экен. Үйдүн аркасында 1 метр жер бар экен, Нарака берака каттаганга өткөнгө. Бул газдын трубасыбы? Газдын трубасы. Центральный газ да? Ооба, кирген уже центральный газ. Центральный газ. Газ кириптир туугандар. Биз азыр биринчи үйдү көрсөтүп чыгалы. Мына ушул негизги астана тепкичтен көтөрүлүп чыгасыздар. Бурон эшик, андан өткөндөн кийин бул чакан бөлмө полу кафелденген. Теплый пол дейт, тем более прихожка. Көрдүңүздөрбү? Теплый пол жасап коюптур. Кышында бут кийимдердин жылуулугуна, алардын кургашына өтө жакшы болот. Өзү бул бөлмөдө жылуу болот. Мында бир терезеси бар. Негизи прихожканын ички аянтын айта турган болсок, 3,5га 2,5 экен. Мына ушундай аянт. Мындан сиздер сол тарапка буруласыздар. Дагы бир эшик бар, чоң эшик. Андан өткөндө эле биринчи кабаттын коридоруна кирип келесиздер. Так, тепкич менен экинчи кабатка чыгат экенбиз, Ооба. Коридордун потологун караңыздар. Потолок натяжной потолок менен жасалган. Лампалар да коюлган. Бул дубалдын ылдый жагы
обой эмес, а? Бул жанагы декоративный кум го, Ооба. Мына караңыздар, бул өтө бышык болот да, өтө бышык болот. Көрдүңүздөрбү? Анан кооз да көрүнөт, сонун көрүнөт. Мындай жылтырап турат да, азыр камерада көрүнбөй турат, Да. өзү жылтырайт, анан балдарга дагы мындай кичинекей бала болуп туруп, бул үй негизи чоң да. Бул үйдү ала турган болсо, мисалы балдары менен ала турган болсо, майда балдар мондай булгабайт дагы. Булгабайт. Кол тийсе деле булганбайт. Кыскасы таза боюнча турат. Киргенде сол жакта, мына жерде да атайын кладовка сыяктуу орун бар экен. Отопление батареясы коюлуп тур, жылуулук ушул жерден дагы чыгып турат. Коридордун полун караңыздар. Биз кирген тарап тепкичтин айланасы бүт кафелденген, таза тыккан боюнча турат. Арчып тазалап койгонго ыңгайлуу. Андан ары төрү ламинат экен. Сол тараптагы биринчи эшиктен кирип бөлмөлөрдү көрсөтө берели. Бул душевой экен, биринчи чаккан бөлмө. Душевой. Ортосу атайын барьер болуп жасалган, төрүндө жуунууга орундук бар, көрүп турасыздар. Күзгү раковинасы менен коюлуптур. Кыскасы бул жагы душевой. Андан кийинки экинчи эшиктен киргенде бул жагы унитаз коюлуп раковинасы менен кыскасы ажаткан экен. Полдон баштап потолокко чейин 2 санузелди тең жасап коюптур кафел менен. Эми төргө кирели. Алардан өткөндөн кийин бул жакта кухня экен да? Ооба. Ого, кухня вообще чоң комната го, Кухня аябай чоң, көп конокторду батыра алат. Бир үй биле кеңири бул жерде отурат турбайбы? Бирден деле ашып батат. Көрдүңүздөрбү? 10 адам кеңири баткыдай бул жерге өтө чоң аянттагы кухня экен. Кухняда бардык шарт бар экен. Шарт демекчи, төрүндө көрүп турасыздар, газ электропечка коюлган. Бул жерге атайын эмеректер дагы асты жагына коюлуп, үстүндөгү фартугу кафел менен жасалган. Мойка, фильтр да бар экен, суунун фильтри. Андан сырткары газ печкасынын үстүндө тамак бышыруучу жайда үстүндө вытяжка дагы коюлган. Бул кухняда 2 терезеси бар, бирөөсү астана тарапта, бирөөсү көрүп турасыздар күнгөй бет тарапта. Күндүн нуру ушул жактан ар дайым түштөн кийинкиге чейин, күн отурганга чейин күндүн нуру кирип турат. Бул жакта эмеректен астын караңыздар, полу кафелдениптир. Сүртүп тазалап койгонго ыңгайлуу. Холодильник да коюлган. Бул кухнянын узун туурасын айтып коелу, 6га 4, 24 метр квадрат чыгат экен. Бул жерге болсо көрүп турасыздар, холодильниктин ар жагында чай ичүүчү орундуктун маңдайында телевизорда орнотулган антенна бүт баары монтаж болуп туташтырылыптыр. Бир люстра коюлган. Бул кухня болду туугандар. Эми биринчи кабаттагы экинчи бөлмөгө башпагалы, өтө бул жакта дагы чоң бөлмө бар экен. 2 канаттуу эшик менен киргенде бул менимче зал. Конок бөлмөңүздөрбү? Ооба, бул зал. Конок бөлмө. Чоң бөлмө экен. Аябай чоң. Аябай чоң экен. Канча конок болсо да баткыдай. Көрдүңүздөрбү? Көчөнүн аксакалдарын жийип келип ушул бөлмөдө отургузуп конокто бата аласыздар. Бул бөлмөнүн узундугун айталы, узундугу менимче 8 метр чыгат. Туурасы 4 метр, 8ге 4. Туура айтасыз. Чоң бөлмө. Потолок натяжной, эки жерине 2 чоң люстра коюлган. Анан бөлмөдө 2 терезеси бар, 2 терезе тең батыш тарапта турат, пластик. Андан сырткары ар бир терезенин астында отопление батареялары дагы системага коюлган. Полу жылтыраган ламинат экен. Кыскасы бул зал, конок бөлмөсү. Эми экинчи кабатка чыгалы. Ал үчүн сиздер сырттан киргенде мына бул тепкич менен экинчи кабатка көтөрүлүп чыгасыздар. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Азыр экинчи кабатта канча бөлмө бар экендигин көрүп чыгалы. Көрүп турасыздар. Жанагы эле айткандай, дуалдын ылдыйкы, астыңкы тарабы 2 метр бийиктикте мына ушундай декоративный кум таш менен жасалыптыр. Сонун. Канча бөлмө бар эми спальный? Бул жакта 4 бөлмө бар. 4 бөлмө бар. 4 спальный да? 4 спальный. 4 спальный. Эшиктери бардыгы жыгач, краскаланган, лакталган эшиктер. Натуральный. Бул биринчи бөлмө. Кандай бөлмө? Кимдин бөлмөсү? Бул балдардын бөлмөсү. Балдардын бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Узун туурасы 3ге 4, 12 метр квадрат чыгат экен. Балдардын уктоочу бөлмөсү. Серый түстөгү туш кагаздар менен жасалыптыр. Отоплениянын чугунный батареясы коюлуптур. Анан бир терезеси бар. Полу ламинат. Балдардын бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү?
Потолок гипсокартон болгон, краска берилип, анан люстра илиниптир. Бул эме балдардын, эркек балдардын же болбосо кыздардын бөлмөсү болушу мүмкүн. Эркек балдар. Бул жакта кыз балдардыкы. Могу бөлмөбү? Жок, жок. Конок үй. Конок бөлмөсү, Ооба, конок бөлмөсү. Коноктор келсе, биринчи кабаттагы чоң конок бөлмөсүндө коноктоп туруп, анан бул жакка жаткырасыздар. Ооба. Жакшы. Туурасы 4, узундугу 5 метр, 20 метр квадрат чыккан бөлмө экен. Однотонный ачык түстөгү туш кагаздар менен жасалган, занавеска, люстра, бүт баары бар. Андан сырткары отопление дагы киргизилген. Полдун түсүн караңыздар. Жаңгак өңдүү ламинат менен жасалыптыр. Бул конок бөлмөсү. Коноктордун спальня туугандар. Эми 3-чү бөлмөгө башпагалы. 3-чү бөлмө бул төрдө турат экен. Төрдөгү эшиктен кире турган болсок, бул жагы Родительский спальня. Родительский спальня. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул бөлмөдө өтө чоң бөлмө экен, Аябай чоң бөлмө. Аябай чоң бөлмө экен. Туурасын караңыздар, 4 метр, узундугу 6 метр, 24 метр квадрат чыккан чоң бөлмө. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Отопление бар, мында бир терезеси бар. Как раз үйдүн астанасын, навес тарапты бактарак, андан сырткары көчө тарапты карап турганга, көрүп турганга ыңгайлуу экен. Мен ушул жерде сыртка баш багып туруп, сырткы панораманы сиздерге көрсөтүп коеюн. Негизи урматтуу мекендештер, Бишкекти жакшы билсеңиздер, мен дагы бир жолу баса белгилеп айтып коеюн. Адырга тоого жакын Арча Бешик негизи. Бишкектеги эң жакшы, абасы таза, климаты жакшы райондордун бири. Арча Бешикке жетпегендер канча. Андыктан ашык болуп, ушул үйдү жактырып, эртерээк алып койгонго аракет кыла бересиздер. Бул жерде да атайын эмерек койгонго орундуктар бар экен, Жакшы. Бул бөлмөнүн ички ремонтундагы туш кагазды, обойду карап коюңуздар. Мынандай супер моющий обойлор менен жасалыптыр. Однотонный. Бир аз гүлдөр бар, көрүп турасыздар. Мында люстра илинген, кыскасы ушундай жасалган. Пол болсо жыгач өңдүү ламинат. Утепление жасалган. Электроточкалары да бар ар жерде. Кийинки бөлмөгө баш багабыз. Мына бул ортоңку эмне? Бул ажаткана экинчи. Экинчи кабаттагы экинчи ажаткана. Бул дагы таза тыккан боюнча турат. Эми бул кыздардын бөлмөсү. Кыздардын бөлмөсү экендиги киргенде эле байкалып турат. Анткени занавесканы көрдүңүздөрбү? Гүлдүү занавескалар кыздардын көңүлүндөгүдөй кыздардын бөлмөсү экен. Бул жака дагы атайын кийим кече койгонго, эмеректерди койгонго орундуктар жасалган. Негизи проект жакшы экен үйдүн. Бул бөлмөнүн узун туурасын болжолдоп айта турган болсок, тиги бурчтарын кошуп эсептегенде 4кө 4 чыгат. Мына ушундай гүлдүү обойлор менен жасалган, полу ламинат, отопление бар, терезеси күнчыгыш тарапта турат. Жарык эрте менен эрте ушул жактан кирет. Мына ушул бөлмөлөр биринчи, экинчи кабатты толук көрдүңүздөр да. Эми ылдыйга түшөлү. Бул үй негизи ар бир кабаты 90 метр квадраттан эсептегенде 270 метр квадрат чыгат экен. Подвалы да бар. Подвалда кандай шарттар бар, аны да көрүп коелу. Тепкич менен ылдыйга түшөбүз. Бул жерге отопление батареясы коюлган, форточкасы менен азыр көрөбүз. Подвал жилойбу же отопление топка ошого эле нерселер уюштурулганбы? Негизи өзү жилой болуп проект болгон, бирок үйдүн ээлери бизге чейин акырына чейин кылбаптыр. Биз да колубуз бошобой калды бул ой. Бирок негизи жилой кылса болот экен, Жилой кылса болот, бирок бул жерде көбүнчөсү машыгуу залын спорт зал турбайбы бул жер, Караңыздар. Мына чоң бөлмө экен. Спорт зал. Мына көрдүңүздөрбү? Турник, груша, ушул сыяктуу машыгуу каражаттары да коюлуптур. Анан отопление системасы дагы мына ушул подвалдын чоң бөлмөсүнөн өтүптүр. Кышында жылуу болот, форточкалар коюлган. Кыскасы мына ушундай. Белгилей кетели, биринчи кабат менен подвалдын ортосу, бир менен экинин ортосу мындай заводская плита перекрытия болгондугун мен сиздердин эсиңиздерге салып коеюн. Бул чоң бөлмө. Тиги жерде камин да бар турбайбы? Жакшы экен да. Аябай жакшы. Кышында жылуу болсо, отту жагып коюп, машыкканга жакшы экен да. Балдардын ойношуна да жакшы экен, жаш балдарды түшүрүп койсо, бул жакта кенен кесир ойнойт. Бул жагы караңгыраак экен, эмне? Склад бөлмөбү? Бул
склад бөлмөсү. Склад экен, көрүп турасыздар. Андан кийинки бул жак көмүркана. Ооба. Жакшы экен да. Бул көмүркана болсо Аристонда коюлуптур. Тиги форточканы ачып эле көмүрдү ошол жактан үстүнөн ылдыйга түшүрсө болот экен да. Ооба. Жакшы. Бул жагы топка деңиз. Котельный. Чоң печка коюлуптур, 300 метр квадратка расчет алынган. Бул көмүр менен үйдү жылытат экен. Көмүр, свет и газ. Көмүр, свет, газ. 3 в 1. Көрдүңүздөрбү? Каалаган сырьё менен сиздер үйдү жылытсаңыздар болот. Бул котельный. Улантабыз. Эми сыртка чыгалы. Үйдүн 1-2 кабатын подвалын полностью көрсөтүп чыктык. Үйдүн маңдайында эми кошумча курулуш бар экендигин көрүп коюңуздар. Мына ушул жерден башталат. Тиги төргө чейин уланат. Көрдүңүздөрбү? Үйдүн жанында кошумча курулуш болгон. Эмнелер бар экендигин көрө турган болсоңуздар, эң негизгиси ар бир үйгө керектүү 3 очок. Көрдүңүздөрбү кандай кооз жакшы дизайнда жасагандыгын көрүп турасыздар. Чай кайнатканга самовар, кичи казандарга печка, орто казан, тай казан, эң чоң казан. Кеңири союшту союп бышырса, конокторду узатса болот. Мойка уюштурулуптур, посуда мойка, телевизор орундугу, анан бул жагы чоң сөрү тапчан. Форточкасы менен нар жагында. Бул жагы болсо ачык. Көрдүңүздөрбү? 30 сантиметр бийиктикте көтөрүлүп жасалган кухнянын же болбосо очоккананын полу болсо, очоктордун айланасы бүт баары кафелденген, таза болот. Жакшы. Очоккана турбайбы, Ооба. Анан потолок ОСБдан жасалыптыр, лакталыптыр. Өтө жакшы, натуральный көрүнөт экен. Сонун. Бул жакта эмнелер бар экен? Очоккананын жанында дагы 2 эшикти көрүп атам. Бул эмне? Бул склад бе? Склад. Булчу? Бул жак сырттагы жаткан. Сыртка жаткана, түшүнүктүү. Андан кийин бул жакта бир аз отун койгонго атайын орундуктар бар экен. Жакшы. Бул жагы эми кошунанын жери да? Бул кошунанын жери. Чегара ушул фундаментти? Ооба, ушул жерден баштап. Фундамент. Көрдүңүздөрбү? Бул жакты эми келечекте тосуп алсаңыздар же кошуна өзү тосуп алат. Бул жагын өзүңүздөр келечекте бүтүрсөңүздөр болот. Үйдүн айланасы дагы бүт стяжка болуп, мындай суу жүргөнгө атайын кичи лотокчолор дагы коюлуптур. Баары биригип келип, мына жерден ылдыйга түшүп кетет экен. Жакшы. Газ кирген, счетчик бул жерде турат. Канализация. Канализация центральныйбы? Ооба, центральный. Центральный. Суу центральный. Свет однофазка или трехфазка? 3 фаза болчу. 3 фаза, Ооба. 3 фаза. 3 фаза бар экен, туугандар. Анан теплый пол, отопление бар экендигин дагы эске алып коюңуздар. Андан сырткары бул үйдүн огороду, бүт айланасы тосулган, ограждение бар, ворота коюлган. Анан бактаракты айта турган болсок, тетиги жерде алманын түрлөрү, груша, шабдалы, черешня, гүлдөр, тиги жерде иткана, бул огороддун айланасы тосулган, мына ушундай. Мен бардык шартын көрсөтүп чыктым окшойт. Эжем ага бир нерсени белгилеп айтыңызчы. Эгерде бул үйдү сатып ала турган болсок, бизге мектеп жакын болуш керек. Анан бала бакча жана башка организациялар, социалдык объектилер жакын болушу керек. Эмнени жакын деп белгилеп айта аласыз? Мектеп бар бул жерде, аябай жакын аралыкта, бала бакчасы бар. ФАП бар бул жерде. Бул жерде 4-чү горбаница жакын. О, 4-чү горбаница. Шортекова, бул жагынан магистраль, бул жагынан Ахунбаева, Баха. Сиз белгилеп кеткендей абасы таза, бирок ошол эле кезде шаарга жакын. Центрга машина менен 10 мүнөттө жетсе болот. 10 мүнөттө жетсе болот. Ооба. Демек бар жагынан жакын. Жакшы турбайбы? Сырты бүт эмелерди коюп кетти. Жарык бере турган столдорду коюп. Освещенияныкы, да? Освещение. Түндүз аябай жарык, жол кенен, асфальттанган. Центральный канализация, газ. Бары бар. Ооба, мечит бар. Мечит бар, жакын. Чоң мечит бар, ооба, жакын. Тем более бары жакын турбайбы? Сиздер сураган объектилердин бары жакын экен, туугандар. Үйдүн документтери так экен, жери 5 сотук экен. Үйдү көрүп чыктыңыздар. Эми баасын угалы, айтыңызчы. Баасын канча дейсиздер? Баасын 95 деп айтып атабыз. $95,000, Ооба, 95 000. Ремонт $95,000. Кеми болобу, мында уступка жасап бересиздерби?
ооба эми үйдүн ээси табылып жактырып кала турган болсо бир аз сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз, а? Ооба, сүйлөшөбүз. Демек, торг бар. Торг бар. Сүйлөшсөк болот экен, $95,000 кеми бар. Вариантка сүйлөшө алабызбы? Балким автоунаа какой-то части. Же Оштон, Бишкектен квартира дегенде, бул жагын ойлоносуздарбы? Ооба, ойлонобуз. Сунушка жараша. Ооба, сунушка жараша. Уруксатыңыз менен мен жыйынтыктайын анда. Макул. Биз баарын көрсөтүп чыктык, баасын айттык. Экранда 2 телефон номеру турат. Ушул телефондорго чаласыздар. WhatsApp аркылуу чыксаңыздар да болот, түз чалсаңыздар да болот. Сиздер бул чыгарылышта Тез кабар каналынан Бишкек шаарындагы Күйүкова көчөсүнүн 41-чи дарегиндеги сатыла турган 2 кабаттуу зыңкыйган үйдү көрдүңүздөр. Жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Эртерээк сүйлөшүңүздөр, кечигип калбаңыздар. Негизи Арча бешик жакшы жер. Ушул жердин тургуну болуңуздар. Көрүшкөнчө.